Кокой кошуна тасмасынын режиссеру Элдар Турдуманбетов жана ошондой эле продюсери Нуризат Жакыпбекова. Саламатсыздарбы Нуризат, Элдар, кандайсыздар? Жакшы. Кокуй. экөөбүздөр кошунабыздар. Кандайсыздар? Биз коллегабыз. Ден соолук жакшы. Маанай жакшы. Ушул тасма мен ушу аталышынан эле байкап атам, бул комедия жанрында ошо. Ооба, үй бүлөлүк комедия болот да. Бардык канча 5 мынтип түшүнүп, аң сезим кирип калган адам баарын көрүп, баарына тең кызыктуу, күлкүлүү болот деп ойлойм. Тартылып бүттү. Тартылып бүттү, бардыгы бүттү. Качан? 8 декабрда гана күтүп жатабыз азыр. 7 декабрда Кудай буйрса Манас кинотеатрында ачылышы болот. 8-ден баштап көрсөтүп баштайт. 8-ден баштап уже элдин баарына чыгат, премьерасы болот. Бардык кинотеатрларда, Бишкек жана Ош шаарларында. Бардык кинотеатрлардан кыргыз эли көрсө болот буюрса. Убактысы канча болду? 1 саат 40 минут. Жакшы, канча убакыт тарттыңыз? Тартканыбы? Хронос туура эле айттыңыз. Тартканы негизи февралдарда уже пландаштырып сүйлөшүп баштаганбыз. Анан ошо март, апрель, майларда сценарийинде жаздык. Андан кийин ошо май, июнь даярдык болуп, анан июль айы тартып чыктык. Сценаристи ким болду? Сценаристи Гере Зарлыкова, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, драматург, акын жазуучу Гере Зарлыкова. Эжеке ар кандай жанрда жазат экенде, демек буга чейин драма, мелодрамаларды жазганын билебиз. Ал эми мынусунда комедияда жазыптыр да. Кудай буйрса. Анан режиссер Байкесин, Элдар Байкесин бул дебюту десек болот, биринчи тасмасы. Ошон үчүн толкундан турган убагы болуш керек. Жакшы, куттуктайбыз. Бул эң жакшы тасмалардан болсун деген тилегибизди айтабыз алдын ала. Анан кийин айтсаңыздар, бул кошуна, кокой кошуна деп атканынан байкап атабыз. Бул кошуналардын ортосундагы бир күлкүлүү окуяларды чагылдырат окшойт. Ооба, ошондой болот. Эки кошуна биякта сюжетинде Мелис деген киши жөнүндө, негизи Мелис деген маңдайында өзү кичирээк үйдө турат, чоңураак үй алайын деген болот. Бирок ал алайын дегенде астынан башка Турат Алымов деген бир опера ырчысы, ал келип биринчи сатып алат үйдү. Анан ал күндө коноктосуп, ырдап, кыйкырып өкүрүп, тигинин тажатып, өзү ошондой неме киши болот. Анан экөөнүн ортосундагы ошо конфликт жөнүндө. Анан бул кандай десем, үй бүлөлүк немелерди, баалуулуктарды, кошуналардын мамилелерин ошолорду киргизип мындай көргөзгөнгө аракет кылдык. Мындайча айтканда жашоодон эле алынган сюжет ошондой эле болсо керек, э? Баарыбыздын кошунабыз бар да, анан балким кээ бирөөнө неме тааныш учурлар болоттур, кээ бирөөнү албетте комедия болгондон кийин апыртып, кээ бир жерде апыртылып көбүрөөк көргөзүлөт. Ал сөзсүз да эми тасмада. Анан чындыгында бул үй бүлөлүк комедия десек болот. Жалаң эле жаштарга эмес, ата-эне менен, бир туугандар менен, ушул достор менен, ушул кичинекей балдардан чоң аталарыбызга чейин көрө турган тасма болдук десек болот. Анан чоң жаштарга дагы бардык элге тарбиялык мааниси чоң тасма, бүткүл үй бүлөлүк десек болот да. Сиз экинчи продюсерлик кылган экенсиз, биринчи продюсер, башкы продюсер ким болду? Жакыпбекова Паризат эжекем болот. Мен Паризат бир тууган эжем. Канча жаш улуу сизден? 10 жаш улуу. Азамат, сиз кичинекей болуп деле баары бир продюсер болоюн дегенсиз го, э? Алгачкы сиздин дагы алгачкы жумушуңузбу? Биринчи биз 1 жыл мурун Сүйүн Откеев менен Көпөлөк тасмасын тартканбыз. Ал жакка да продюсер болдуңуз. Андан бул экинчи тасмабыз да, Кокой кошуна. Жакшы. Айтсаңыздар, бул апта бою биз негизи эле эфирде достор, шерин элештер деген темада сүйлөшүп атабыз. Анан кийин сиздерден деле багы сурап кетели, салтты бузбай, сиздер үчүн дос, чыныгы дос деген ким болот? Экөөңүздөргө тең суроо. Чыныгы дос. Сизден баштайлы келиңиз. Чыныгы дос негизи ар кандай болот да. Бир туугандар арасында болот, үй бүлөдө аял күйөөсүнүн жанында болот. Анан бала кезден чоңойгон достор болот. Мындай конкретно могу деп айта албайм. Бири-бирин түшүнгөн, кыйынчылык учурда колдогон ошондой адам ким болсо, демек ошо дос да, мен. Демек Достук деген эмне сиз үчүн? Достук дегенде. Сиз үчүн. Билбейм кандай десем. Дос деген сендей дос болот. Мисалы, мен үчүн дос деген бул
адамдар бири бирин жан дүйнөсү топ келишкен адамдар десек болот. Бири бирин түшүнгөн эң негизгиси. Ошондой адамдарды дос десек болот да. Жакшылыгыңа күйгөн, жамандыгыңа күйгөн адамдарды. Мынакей. Ал эми достукчу сиз үчүн кандай мааниси сиз үчүн достуктун? Достук бул Бириндик, менимче ынтымактык. ынтымак синонимы ынтымак десек болот да. Негизи эле айтат го баягы, демек сиздер бир адамды ошол чыныгы досум деп так айта албайт экенсиздер да. Араңызда айтып атасыз, ошол эле кесиптештер арасында, үй бүлөдө, мектеп кездеги группалаштып, анан кийин бир кишини так айта албайсыздарбы, чыныгы досум деп. Ал неме болот эмеспи? Мисалы үчүн мен досторум аябай көп. Сиз айткандай жана саналган жердин баарында досторум бар да. Анан конкретно моунусу дей алам. Ар бир жакта өзүнүн бир жакшы сапаты бар, ошого жараша достугу бар дегендей. Анан Ар биринин өзүнүн ордусу. бала кезде балким мындай аябай ажырашпаган бир досуң болот эмеспи бала кездечи. А уже жаш өткөн сайын өзгөрөт. Анан ар ким өзүнүн түйшүгү пайда болот. Ошого жараша достук кичине мынтип кандай десем, алсызданып калат деп деле ойлойм да. Бирок эми баягы такыр эле жок болуп кетпейт, достуклар уланып кете берет. Бирок кошуналар менен дос болгон аябай жакшы. Кошуна дос болсо кандай шернелеш болуп киришип, анан кокуй кошуна болбош керек негизи. Тажатып, Жакшы. кокуйлатып. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык кылат дегендей да. Жакшы, ушул тасмага канча жалпысынан канча актер катышты жана башкы ролдордо кимдер болду? Башкы ролдордо Шайынбек Кыдырмаев байке, Марат Козукеев билсеңиздер керек, Турганбү Болбекова, жаштардан Толгоной Арзыкеев, ал жаңы чыгып келатат. Анын да дебюту десек болот да, көрүсөң. Ал өзү негизи музыкальныйда окуп, Абдыраевада окуптур. Бизде баягы ырдап, башында негизи мюзикл деп пландаштырганбыз да. Анан кичине ырларды жазып, өнөр жазып, көбүрөөк убакыт алып, көбүрөөк кыйналып калчудай деп анан жөнөкөй киного өткөзгөнбүз да. Ошон үчүн ырдай ала турган ошо актриса издеп тапканбыз атайын. Анан Анвар Осмоналиев, элдин баары тааныйт. Кишини таанымаган көрөсү жок болуш керек. Жакшы. Жакшы, курам кемде? Жалпысынан канча актерлор катышты? Мындай массовка деп да коет. Жалпысы негизи 2 үй бүлө жөнүндө болду. Кино бир 10 киши мындай аябай дайыма көрүнүп жүргөн 10 киши да. Анан эпизоддордо мындай келип кеткендер бар. Бирок кино ошо 10 кишинин тегерегинде да, өзгөчө 2 киши, 4 адамдын тегерегинде болот. Негизги окуя. Кошуналар ортосунда. Жакшы. Сіздерге чоң рахмат. Нуризат, Элдар, киноңуздардын өмүрү узун болсун. Мындан дагы мюзикл деп калдыңыз. Мюзикл тартсаңыз бул эң сонун болот. Кандайдыр бир жаңылык да болот Кыргызстанда. Сіздерге ийгилик каалайбыз. Сіздерге чоң рахмат. Эртең менен туруп бизге убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.